Владимир Путиндин манипуляциясы. Украина 8 жылдан бери орус улутундагыларды геноцидке учуратып, шылдыңдап келген. Украинанын аймагында орус армиясы менен украин күчтөрүнүн ортосундагы согуш 1 айга жакын убакыттан бери уланууда. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Россия Украинага басып киргенден бери 600дөн ашык жай тургун набыт болду. Алардын 50дөн ашыгы балдар. Мындан сырткары бир топ административдик мекемелер жана үйлөр талкаланды. Ким агрессор? Эки башка версия. Россия Украинага басып киргенден бери коомчулукта эки түрдүү пикир жаралды. Кээ бирлери Россиянын кадамын туура деп эсептеп, Украинаны аймагындагы орус тилдүү жарандарды басмырлоого жана өлтүрүүгө себеп болгонун айтып келишет. Ал эми башкалары Россияны агрессор жана адам укугун сыйлабаган мамлекет катары баалашкан. Политклиника медиасы орус-украин чырындагы эң көп талкууланган аргументтерди салыштырып көрдү. Россиянын президенти Владимир Путин 24 февралда Украинага карата аскердик операцияларды баштаганын жарыялады. Бул тууралуу ал Россия 24 каналынын эфиринде жарандарга кайрылуу учурунда айткан. Анын айтымында операциянын максаты 8 жылдан бери геноцидке кабылган адамдарды коргоо болуп саналат. Аскердик операциянын максаты 8 жылдан бери Киев режими тарабынан геноцидке жана басмырлоого туш болгон жарандарды коргоо болуп саналат. Ошондой эле карапайым элге, анын ичинде Россиянын жарандарына каршы көптөгөн кандуу кылмыштарды жасагандарды жоопкерчиликке тартабыз деп билдирген Владимир Путин. Өзүнүн кайрылуусунда Владимир Путин геноцид деген сөздү 2 жолу колдонгон. Буга чейин да 2015-2021 жылдары Украинанын Донбасс жана Луганскдагы аракеттерин геноцид деп баалаган. Чынында бул өтө чоң айыптоо. Анткени бир мамлекет өлкө ичиндеги азчылыкты геноцидке учуратса, ал өлкө дүйнө коомчулугунда адам укуктарын сыйлабаган мамлекет катары бааланат. Геноцидке экинчи дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик Германиянын этникалык тазалоо деген ат менен белгилүү саясаты мисал боло алат. Анда фашисттик жетекчилик еврей жана цыган улутунун, ошондой эле башка миллиондогон адамдардын өлүмүнө себеп болгон. Бул айтылгандар документтик тастыктоолор менен бекитилип, согуштан кийин Германия дүйнө коомчулугуна чоң өлчөмдөгү кенемте төлөп берүүгө милдеттүү болгон. Геноцид термининин чечмелениши. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 1948 жылы геноцид термини Бунун конвенциясында бекитилген. Ага ылайык геноцид кандайдыр бир улуттук, этникалык, расалык же диний топту жок кылуу максатында жасалган аракеттер деп аныкталат. Башкача айтканда, бул термин бир топту атайлап физикалык түрдө жок кылууну билдирет. Бир өлкөнү геноцид кылууга айыптоо өтө татаал процесс. Анткени аталган өлкөнүн азчылыкты жок кылууга чакырык таштаганын жана чын эле өлтүргөнүн далилдөө керек. Донбасста геноцид болгону далилденген эмес. 2014 жылы Украинадагы орус тилдүүлөр басымдуулук кылган Донецк жана Луганск аймактары өздөрүн республика деп жарыялагандан кийин Украинада абал курчуган. Украинанын борбордук бийлигине баш ийбеген аймактар менен бийлик ортосундагы тирешүү курч маанайда болуп, адам өлүмү менен коштолгону чындык. Бирок Владимир Путиндин Украина миллиондогон адамдарга каршы геноцид жасады деген сөзү практика жүзүндө далилденген эмес. Анткени Украинадагы кырдаал дүйнө коомчулугунун, анын ичинде изилдөө институттарынын да көңүлүн бурган. Журналисттерден жана социалдык тармактарда аккаунттары бар жөнөкөй жарандардан тышкары, Донецк жана Луганск облустарында ОБСЕнин атайын байкоочу миссиясынын 40тан ашык өлкөдөн, анын ичинде Россиядан келген 600дөй байкоочусу көзөмөл жүргүзгөн. 8 жылдан бери байкоочулар жана ОБСЕнин өкүлдөрү Донбасста карапайым калктын системалуу түрдө өлтүрүлүшү боюнча эч кандай далил таба алышкан эмес. Бунун Украинадагы адам укуктарын көзөмөлдөө миссиясынын маалыматы боюнча, Украинанын чыгышында дээрлик 8 жылдан бери уланып жаткан кагылышууларда 3393 жай тургун набыт болгон. Ошол эле учурда орустар менен украиндердин саны болжол менен бирдей болуп чыккан. Бул Путиндин орус калкын жок кылуу жөнүндөгү билдирүүлөрүнө карама-каршы келет. Донбасста 8 жылдык геноцид болгон деген айыптоо өлүмдөрдүн саны менен караганда да бурмалоо экенин көрүүгө болот. Анткени 2014 жылы 2084 адам каза болсо, 2021 жылы 18 өлүм катталган. Белгилей кетсек, Донецк облусунда 2,5 миллионго жакын адам жашайт. Украинага басып кирүү үчүн айтылган сөз Бунун уставына туура келбейт. Владимир Путин өз сөзүндө Донбасстын эли Россияга жардам сурап кайрылганын билдирген. Ал бул кадам Бунун адам укуктары жөнүндөгү конвенциянын 51 беренесине жана Россия менен Дердин ортосундагы достук келишимине таянып жасалып жатканын билдирген. Бунун конвенциясынын 51 беренесинде уюмдун мүчө өлкөлөрүнө кол салуу болгон учурда өзүн өзү коргоо укугуна ээ экени жөнүндө айтылат. Буга чейин Украинанын Донбасска кол сала турганы тууралуу маалыматтар россиялык пропагандалык медиаларда гана чыккан. Мындан сырткары, Бунун бул уставы өздөрүн республика деп жарыялаган
дер жана лерге тиешелүү эмес. Анткени алар официалдуу түрдө буунун курамына кирбейт жана Украинанын бир бөлүгү катары кабыл алынат. Белгилей кетсек, 2 март күнү буунун башкы ассамблеясы Россиянын Украинанын аймагынан аскерлерин чыгарып кетүүсүн талап кылган резолюция долбоорун көпчүлүк добуш менен кабыл алган. Россиянын Украинага басып киришин туура деп 141 мамлекеттин ичинен 5 гана колдогон. Жыйынтык Владимир Путиндин Украинадагы геноцид жана кол салуу коркунучу тууралуу айткандары манипуляция